Саламатсыздарбы. Ода Геошондо программасы. 10 январда өтө турган президенттик шайлоого катышуу ниети менен БШКга арыз менен 65 адам кайрылыптыр. Экөө кийин арызын алып кеткен. Бирок бул да рекорд эмес экен. 2017-жылы өткөн президенттик шайлоого 87 адам көз аткан экен. Андан мурда 98 адам болгон дейт. Бирок маселе санда деле эмес. Өмүрүндө ири ишкана жетектебеген адамдар бүткүл мамлекетти башкарам дегенде. Далай нерсени көргөн адамдар да таң калууда. Им кажется очень легко быть президентом. Очень просто, оказывается. Алар президент болуу оңой деп ойлойт. Жөнөкөй эле нерсе. Жээнбеков деле президент болбодубу? Атамбаев деле болгон. Мына Жапаров да милдетин аткарды. А мен эмнеге боло албайт экенмин? Менин алардан эмнем кем дегендей. Ушундай бир психология болуп жаткандай. Кудайга тообо, жинди болуп кетесиң. Чисто психологическое вообще восприятие, да? Я думаю, боже мой, это же с ума сойти. Каттоо иштери 14 декабрда аяктайт. 3 декабрга чейин болсо 1 миллион сом көрө тапшырып 30 000 адамдын колун чогултуш керек. Ага чейин арыз жазгандардын жарымы болбосо да 3төн бири оюндан чыгарып ышык. Бирок анда эмнеге ишенип бул адамдар мамлекетти башкарууну ойлогон. Же жок дегенде 2-3 апта ичинде атын маалымат каражаттарына чыгып, журналисттер таанып калсын дейби. Садыр Жапаровдун абалы түшүнүктүү. Мурдагы бийликтен бир топ жапа чеккен адам менен анын тарапташтары 5 октябрда болгон окуялардан пайдаланып, шамдагайлык менен бийликти илип кетти. Андан соң ар башка амал ыкмалар менен атаандаш боло тургандарды жолунан алды жана эми президенттик милдешке Жапаров катышпаганда ким катышмак эле? Башында берилген убадалар болсо, убада гана. Эмне үчүн президенттикке Адахан Мадумаров менен Бектур жана Курсан Асановдор атсалышып жатканы да түшүнүктүү. Алар мурда бир топ жогорку кызматта иштеген, бийлик ыкмаларын ичинен билет жана тааныш. Шансы булардын төмөнүрөөк болсо дагы Каныбек Иманалиев, Садык Шернияз, Арсланбек Малиев, Бактыбек Калмаматов же Кубанычбек Кадыровдор дагы ошондой эле абалда десе болот. Канат Исаевди да түшүнсө болот. Жогорку кеңештин спикерлигине ал бир топ кокустук менен жеткен, бирок 2 жумадан кийин эле аны ал кызматтан алып түшүү аракеттери башталган жана чоң жанжалга жеткирбестен ал президенттик шайлоого катышуу шылтоосу менен ордун бошотуп берди. Жаш курагы ар башка болсо да Кубанычбек Исабеков, Жеңишбек Байгутиев, Самат Ибраев же Улукбек Кочкоровдор дагы окшош абалда. Жана Абдилсейизбаев менен Равшан Жээнбековду деле түшүнсө болот. Алар өз шефи Алмазбек Атамбаевдин абалын оңдоого аракет көрүп жатат жана ал шеф буларды ошондой кылгыла деп мажбурлап жаткандай. Бирок ким кандай ой менен милдешке катышып жатса дагы 1 миллион сом көрө же 30 000 кол тамга топтой ала албагандар бүткүл мамлекет үчүн жоопкерчиликти өзүнө алууга даяр экени таң калыштуу. Как можно вот так вот легковерно воспринимать, а? Это же глава государства. Ушунчалык кантип жеңил ойлук болсун. Бул деген мамлекет башчысы. Анын мойнуна бүткүл элдин проблемалары жүктөлөт. Бардык маселелер менен таарынычтар дагы. Бүткүл мамлекет ошол маселенин баарын чече алам деп ойлойбу? Жана тизмеде ким гана жок? Аларды айтпай эле коеюн. И кого только там в этом списке нет, это я не хочу говорить, ради бога. Пусть они аман-эсен болушун. Токтайым Үмүталиева ушунча жолу президенттик шайлоого катышкан деп кайсы бир рекорддор китебине кирүүгө даярданып жаткандай. Ал эми Нурлан Мотуев мындай окуялардан эч качан кур өтүп кетпейт. Ишкерлерди да түшүнсө болот. Алардын ысмы маалымат каражаттарына канчалык көп чыкса, ошончолук кирешеси жогорулашы мүмкүн. Бирок башталгыч мектептин мугалими же чехиялык студент эмнеден үмүттөнгөнү түшүнүксүз. Мунун баары өлкөбүздөгү маданият менен билим деңгээли канчалык төмөн түшкөнүн көрсөтөт. Олуттуу экономика жээдеги өндүрүшү жок өлкөдө башканы күтүү кыйын. Бирок ошондой өндүрүш уюштура албагандар бүткүл мамлекетти кантип уюштура алмак эле деген суроо пайда болбой койбойт. Кыргызстан көптөн бери өзү эч нерсе өндүрбөй, башка мамлекеттерде өндүрүлгөндү сатып алган өлкөгө айланып кеткен. Ошондуктан бизде сатып алуучунун психологиясы пайда болгондой. Мээнет тартып иштегендин ордуна дүкөнгө барып даяр нерсени алып кетүү оңой. Ошондо саламаттыгыңыздар.